анан бир аз эле мындай үшүп калса, мороженое жеп койсо, ушундайлар болсо ооруп калат. Астмасы кармап дем ала Адыкка. албайбы? Бул бронхиалдык астма жөнүндө айта турган болсом, бул аутоиммундук оору да. Кээ бир учурда ошол ар кандай факторлордун айынан бала тез-тезден бронхит боло бергенинен, иммунитет начардыгынан астмага өтүп кетет да негизичи көпчүлүк учурдачы. Сиз айтып атасыз, кальций дейсиз, дагы эмне дедиңиз? Кальций, кардицепс, анан неме, цинк. Эми бул препараттар негизи сетевой маркетингде иш алып баргандар ушундай препараттарын мактап эле пайдалуу, башкаларга жардам берип атат деп айтып элесизби? Башкаларга жардам берип атат, силерге да жардам берет деп эле ушинтип сата берет да негизичи. Ал Бирок мен тилекке каршы. ишенген болчумун да, ал өзү педиатр болчу да. Баарыңыздарга салам, урматтуу өзүмө өзүм врачмын аттуу долбоордун катышуучулары. Сиздер менен атайын бүгүнкү эфирден көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Атайын ушул сабаттуулугумду жакшыртайын, ден соолугумду жакшыртайын, үй бүлөмдүн ден соолугун жакшыртайын, деги эле ушул улутубуздун дени сак болуусуна өз салымымды кошоюн деп атайын. Өзүмө өзүм врачмын аттуу проектке катышып, ай сайын сабаттуулугумду жакшыртайын деп аракет кылып атканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйруса бүгүнкү эфирде сиздердин баардык көйгөйлөрүңүздөрдү угуп, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип, колумдан келген баардык кеңештеримди бергенге аракет жасаймын. Анда эмесе видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Видеодо өтө кызыктуу маалыматтар болмокчу. Бул кеңештер менен сиздердин ден соолугуңуздарды дагы да жакшыртканга салымымды кошом деген ишеничтемин. Анда эмесе кеттик. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен немени сурайын дегем, кызым 2 жаштан бери бронхитта, Мгм. азыр 9га чыгып калды. Анан Мгм. немени ичебиз, тиги Монтефар. Мгм. Учеттобуз да, немеси 3 ай сайын барып көрүнүп турабыз, анан Монтефар ичебиз. Мгм. Бекламетазон чачабыз эртең менен, кечинде Монтефар ичебиз. Мгм. 2 жашынан бери ошондой дары менен келебиз да. Ошол зыянбы, зыян эмеспи, ошону билейин дегем. Монтефардын астында Монтелукас деп жазылып турабы? Жок, Монтефар деп эле. Жок, действующий веществосучу, таасир берүүчү. Монтелукас го дейм, э? Жок, Монтефар деп эле турат. Сизде коробкасы барбы дарынын? Коробканын дарысы Жок, ошол үйдө болчу да, азыр мен көлгө келген болчу. Всё, хорошо. Так, значит, сиздерге бронхиалдык астма деп диагноз койгонбу? Ооба, ооба. Мгм. Анан күн сайын Монтефарды кечинде ичесиздер и күн сайын бекламетазон чачасыздар, э? Бекламетазон эртең менен чачабыз, кечинде тигини ичебиз. Анан бул терапияны кылганда кандай сезип атат өзүн, кандай жүрөт? Мындай жакшы эле жүрөт, анан бир аз эле мындай үшүп калса, мороженое жеп койсо, ушундайлар болсо ооруп калат. Кантип ооруп Грипп калат? болуп калса, астма немеси кармап калат? Астмасы кармап дем ала Адыкка. албайбы? Даже ошол терапияны кылып жүргөнүңүздөрдө да ошентип кармап калып атабы, Ооба. э? Бул, значит, 7 жылдан бери бул көйгөй менен келип атасыздар, э? Ооба. 3 ай сайын барып көрүнүп турабыз. Спирометриядан нелерин көрсөтөсүздөр мисалы? Көрүнгөндө барып, өпкөсүнүн немесин үйлөйт, аппаратты үйлөйт. Үйлөгөндө жакшы эмес деп эле кайра эле ушуну жазып берип коет. Кайра келебиз, кайра 3 ай чачабыз, кайра барабыз, ушундай эле болду. Анан кызыңыздын башка дагы показательдерин текшерип, организминде анемия жокпу, витаминди жакшыбы көрөсүздөрбү негизи? Эч көргөн эмессиздер, э? Сиздер өзүңүздөр каякта турасыздар? Бишкекте. Бишкекте эле. Негизи Назгүл айым, бул бронхиалдык астма жөнүндө айта турган болсом, бул аутоиммундук оору да. Мындайча айтканда, кээ бир учурда ошол ар кандай факторлордун айынан бала тез-тезден бронхит боло бергенинен, иммунитет начардыгынан астмага өтүп кетет да негизичи көпчүлүк учурдачы. Анан сиздердин да случайда балким ошол кызыңыз кичинекей кезинде көп ооруп, көп түрдүү ооруларга кабылып, ошондон кийин астмага өтүп кеткен да. Анан бул жерде азыр эми сиздер 7 жылдан бери ушул 2 терапия менен келип атасыздар. Негизи азыр астманы көзөмөл кылууда башка дагы кошумча терапиялар чыккан. Анан бул жерде сиз дагы айтып атасыз, жада калса ушул терапияга карабай, кичине эле сууга өтүп калса, кичине эле үшүп калса, дароо эле астмасы кармап, кыйналып калып атат депчи. Бул деген сөз уже кызыңыздын башка да организмин изилдөө керек дегенден кабар берет да.
Себеби дегенде кызыңыздын иммунитет системасы жакшы болмоюнча, организминде ферритин жакшы болмоюнча, витамин D жакшы болмоюнча, анын иммунитет системасы түрдүү инфекциялар менен, түрдүү патологиялык абалдар менен күрөшө албай калат. Ошого сизге сунушум жакшылап кызыңызды терең изилдөөбүз керек да. Жакшылап анализдерин көрүп, буга чейинки бүт ошол оору тарыхын изилдешибиз керек. Ар бир 3 ай сайын барганда сиздерге кандай заключение берип атат, эмненин негизинде спирометриясы кандай чыгып атат. Себеби жаш балдардыкы бул эми сиздерге врачтар айтпады беле, ушул бойдон калып кетет, өмүр бою ушинтип каласыңар деп айтты беле, же антип айта элек беле? Ошентип эле айткан, барганда эле ошентип айткан. Барганда эле Бул бул өмүр бою. жакшы болбойт деп эле мындай урушуп эле жакшы болбойт ошоюнча калат. Сиздер кайсы больницага кайрыласыздар көбүнчө? Могу жагы Лагненкада бар го. Ошол жерге учеттобуз да. 3 ай сайын көрүнүп турабыз. Түшүнүктүү. Ошол эми бул жерде бирок жашоо образын жакшыртыш керек негизи. Анан иммунитетин чыңдап, организмин жакшырткандан Жабый кийин болуш керек. Анткени немеде могу буттарынын тырмактары узун бир сызык, ортосунан жарыктары бар. Анан согончоктору айрылган. Эки согончогун башы немеси учтары айрык да. Бул дагы мынакей азыр сиз тырмактарын, согончокторун айтып кетпедиңиз. Бул организмде ретинолдун жетишсиздигинен, витамин Анын, Энин жетишсиздигинен кабар берет да. Ошондой эле темир жетишсиздигинин анемиясында дагы ошол тырмактар бузулуп кетет. Кайланиха деп коет муну медицинадачы, ошондой болуп кетет да. Ошон үчүн сизге сунушум лучше кызыңызды жакшылап изилдөө кылып, көзөмөл кылып, жакшылап иммунитетин терең изилдеп, анан дарылашыбыз керек да. Себеби дегенде тиги кошумча терапиялар алар боло берет бирок кошумча аны изилдөө кылып, анализдерин бүт көрүп, көзөмөл алып калганда сиз күн сайын жеген тамактарын айтып, абалын айтып, мен менен бөлүшүп, терең изилдөө кылып карай турган болсок, анан жакшы абалга келет да кызыңызчы. Жок дегенде баягы негизи бекламетазон менен эле көзөмөл кылына турган абалда. Анан бул препараттарды алып атканда да бөйрөк боорун текшерип туруш керек. Кандай зыян бербей элеби, башка органдарына оор келтирбей элеби, оорчулук келтирбей элеби. Жөн эле өрө бербеш керек да. Эми дары экен, жардам берип атат бизге деп жөн эле өрө бере турган болсок, анда бул дагы жаман да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн жакшылап изилдетип, кызыңыздычы жакшылап изилдешибиз керек. Изилдеп көрүп, баардыгы. Мен немеде бергем да, витамин жетишпейт го деп, ал дагы сиз кечээ айттыңыз, мен витаминдерди кечээ толук аябай жакшы уктум. Жанагы тиансиндин, кардицепс, кальций, цинк үчөөнүн бир врач айткан да, педиатрчы. Учкундан педиатр айткан, ошол жерге ушуну барып ал дегенде, барып 6000 ушу дарыны алып берген болчумун да. Андан деле Бул негизи ошол сетевой маркетинг, мисалы сиз айтып атасыз, кальций дейсиз, дагы эмне дедиңиз? кальций, кардицепс, анан цинк. Эми бул препараттар негизи сетевой маркетингде иш алып баргандар ушундай препараттарын мактап эле пайдалуу, башкаларга жардам берип атат деп айтты белесизби? Башкаларга жардам берип атат, силерге да жардам берет деп эле ушинтип сата берет да негизичи. Ал мен ишенген болчумун да, ал өзү педиатр болчу да. Ошо да. Эми азыр көпчүлүк врач коллегалар дагы ушинтип сетевой маркетингде иштешип, акча кыла алайын деп сунуштап сатып атпайбы? Бул жерде негизи эле кальций бересизби, витамин D бересизби, эмне гана препарат бербеңиз, анализдерди көрмөйүнчө берген бул зыян да организмгечи. Балким кызыңызда кальций нормада болгондур. Сиз нормада болсо деле жөн эле берсеңиз, анда бөйрөктө ташты пайда кылып, боорго зыянын тийгизип, ушундай баягы кооптуу абалдарды, кырдаалдар жаратып коет да, түшүндүңүзбү? Ошон үчүн кандай гана мактабасын, кандай гана сонун препарат деп айтпасын, эч качан антип бере бербеш керек негизичи. Себеби дегенде көзөмөлсүз бере турган ар бир витамин бул балага зыян да. Биз ойлойбуз негизи витаминдер бул зыяны жок го, витаминдер бул сонун го, витаминдердин эмне зыяны бар эле, булар жөн эле витамин да депчи. Бирок алар да кадимкидей химиялык заттар да, кадимкидей химиялык жол менен жасалат, кадимкидей өзүнүн зыяндуулугун берет. Ошондуктан кандай гана бир нерсе бербеңиз, сөзсүз түрдө биринчи анализдерин көрүп, ушул витамин чын эле жетишпейби, иммунитетим эмнеден мындай низкий болуп атат, бүт көрүп анан колдонуш керек да, көрдүңүзбү? Анан эми азыр мактагандар көп да, ар ким ар нерсени мактайт. Кошуна айтат, мына менин кызыма жардам берди дейт, дагы бир башкасы айтат. Витаминдерди анализ тапшырып, мен көрүп келгенде деле мен ошол эле врачка барам да.
Могу анализ тапшырдым, мен ушундай экен десем, Алар билбейт да. көрдүңбү айтпадым белем, мен сага айтпадым белем, могу кальцийди алып ич дейт. Мен ошол эле кальцийди алып ичем да, ошон үчүн эле айткандан эле үйдө эле ичкенбиз да. Ошол жакшы эмес да негизичи. Ошон үчүн көрдүңүзбү, врач тандоодо дагы мына ушул өзүмө өзүм врачмын деген проектке катышып атпайсызбы? Ушул врач тандоодо дагы пациент өтө маани бериш керек да. Ошол врач далилденген медицинанын негизинде иш алып барабы, чын эле айткан кеңештери эл аралык гайдлайндарга, эл аралык протоколдорго туура келеби, же өзүнүн оюнан чыгарып эле бир нерселерди айта береби, көрдүңүзбү? Себеби врачты туура эмес тандаганын айынан азыр канчалаган жаш балдардын ден соолугу талкаланып атат, канчалаган туура эмес кеңештер берилип атат. Көпчүлүк энелер эмне кылат? Энелер билбейт да, эми врач айтты деп кыла беребиз да, мисалычы. Ошондуктан бул жерде сиз дагы сабаттуулугуңузду жакшыртып, врачка барганда кандай гана нерсе жазбасын, эмненин негизинде жазылып атат, эмнеге бул препарат, кайсыл жагына пайда, кайсыл жагына зыян, менин кызыма показания барбы, жокпу, бул препаратка кандай клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Мисалы ушундай витамин тандоодо дайыма NSV деген сертификация бар да, тайын ушундай организация бар. Ошол NSV сертификациядан өткөнбү, барбы ошол сертификаты деп сураш керек. Анан берде ошентип сураганда кээ биркилер айтат, ооба мунун халал сертификаты бар, анан башка сертификат сонун депчи, бирок ал витаминдин сапаттуу экенинен кабар бербейт. Көрдүңүзбү? Бизде көпчүлүк ошол халал сертификаты бар экен деп эле мисалы алып ичише берет да. Бул дагы туура эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө далилденген медицинанын негизинде иш алып барган врач менен гана иштешиңиз керек да, көрдүңүзбү? Как раз мен көзөмөл алкагында бүт ошол NSV сертификациядан өткөн оригинал, эң коопсуз, чын эле көрсөтмөсү бар витаминдер менен кызыңыздын иммунитетин жакшырта алабыз да, көрдүңүзбү? Бул жерде азыр Ооруган сайын неме салынабыз, анан дагы дексаметазон алабыз. ошондо Ооруган дайыма сайын, дексаметазон одышка болгон сайын ала берүү. дексаметазон, антибиотик алабыз. Көрдүңүзбү, булар дагы кичинекей 9 жашар кызга бул эң күчтүү глюкокортикостероиддер да, эң күчтүү гормональный уколдор да. Бул кадимкидей иммунитетти подавливать этет. Антибиотик жөнү жок мисалы ала берүү бул бүт иммунитет клеткасын, кишечниктин микрофлорасын, биздин кишечнигибизде пайдалуу бактериялар болот да, ошолордун баарын өлтүрөт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан мындай бул нерсе менен өмүр бою эле ушинтип дексаметазон алып, антибиотик ичип, анан дагы ушундай дарыларды ичип жүрө берүү бул мүмкүн эмес да. Ошон үчүн андан көрө сиз лучше бир чыгынып, кызыңызды жакшылап изилдетип, организмин жакшылап терең көрсөтүп, жакшылап так диагноз коюп, эмне жетишпейт, эмнеге иммунитет начар болуп атат, эмнеге минтип тез оору берет, бүт так аныктатып туруп анан дарылоо кыла турган болсоңуз, ошондо сонун жыйынтык болот да буюрса. Көрдүңүзбү? Дагы сизде кандай суроолор бар, Назгүл айым? Могу каналга чыгып аткан эне жана бала ден соолук курсунун сабактарын көрүп атасызбы? Ооба, калтырбай көрүп атам. Кандай пайдалуу берип атат сизге? Пайдалуу болуп атабы? Ооба. Ошо Эмнелерди витаминдерди үйрөнүп биринчи атасыз? очередь аябай жакшы карадым. Анан кийин опытың эмне болот дегенин күтүп киргем го. Жакшы. Сабактардан кандай пайдаларды алып атасыз? Кайсы сабактар сизге аябай жакты? Жок, неме 7 айлыкта балам бар да, ошого немелерди жазып алдым. Эмне тамактарды бериш керек. Прикорм боюнча аябай сонун маалымат алыпсыз да? Аха. Анан негизи ушул 1000 сом төлөп катыштыңыз да ушул долбоорго. Негизи ушул долбоор кандай экен? 1000 сомуңузду актай тургандай долбоор бекен? Ооба. Ошол боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып кетпейсизби? Эмнеси менен сизге аябай жагып атат, сабактар деги эле ошол бүт. Сиздин, значит, 2 балаңыз бар турбайбы? 7 айлык бир, анан 9 жашар кызыңыз, Жок да, 2 бала. 4 2 бала, кызым. 3 кыз, 1 балам бар. 3 кыз, 1 бала. Как раз мынакей көп балалуу эне экенсиз да. Балдарга негизи эле ушул кам көрүүдө, ушул долбоор алкагында көрүп аткан сабактарыңыз сизге кандай жардам берип атат? Эмнелер мисалы айрыкча кичинекей балаңыздын прикормдарын үйрөнүпсүз, дагычы эмнелерди үйрөнүп атасыз? Анан эми ушул бүтсө буюрса немеге жазылсамбы деп ойлоп атам. Анткеничи мындай болуп атат да, Көзөмөлгө? мендечи көзөмөлгө неме бар окшойт деп атам мен. Кечээ сиз айтсыз да, бронхиттеги сабакта укканымда, генетикада да ушу бар окшойт, биздин бирөөбүздө бар окшойт да. Анткени менин кызым ооруган жок. Мен 2 жашка чейин бир дагы ооруткан жок, эч жери ооруган жок. Мурду да аккан жок, грипп да болгон жок. Анан бир күнү эле уктады, ошо менен турбай калды.
вообще уктап өлөт, көзүн ачпай койду. Анан третий детскийге бардык да, анан реанимацияга түшүп калды. 2 күн реанимацияда жатты. Анан кийин эле тургандан кийин эле бизге ушундай диагноз коюп койду. Анан ошо мен 2 жыл барып келе бердим. Үйгө келсем кармап калат одышка. Барам, антибиотик салат, кой берип жиберет. Болду, ушундай болду. Анан могу 2 кызым жакшы болду андан кийин. А могу балам төрөлүп келди. Келгенден кийин 15 күндөн кийин бул дагы ушинтти да, одышка болду. Реанимацияга түшүп калдык барып. 4 күн реанимацияда жаттык. Бул дагы одышка. Буну да бронхит деп койду. Анан мен буну третий детскийге алып барбай коеюн, буну дагы могу кызымдай кылып салбайын деп, анан мен немеге бардым, частныйга көрүндүм. Частныйга аябай жакшы көрүнүп атканбыз. Анан кийин эле укол жазып берди бизге. Укол жазып бергенден кийин укол салганда судорога болуп кетти. Уколду көтөрө албай. Не уколду? Көгөрүп, Антибиотикпи? неме? Ооба, антибиотик. Анан кийин ал жерден ызы чуу болуп токтотуп салдым мен албай. Анан дагы башка немеге бардык, частныйга бардык. Анан ал жерден эч кандай эч нерсе бербей эле койгула, эч нерсе кылбагыла деп ушинттү. Анан эч нерсе берген жокпуз. Ошолор айткандай кылып эле суу берип эле, жок, суу бербей эле мындай эмне кылдык. Неме, массаж жасап эле ушинтип карадым. Ошондон эле жакшы болуп калды. Дренажный массаж жасап, жакшы эмизип, Ооба. Анан өзүм неме кармадым. Кызыл жебей, сүт ичпей ушуларды кармап турдум. Ошондон эле жакшы болуп калды да. Бу деле туруп эле сразу одышка болуп кетти да. Сизде бир ойлондурган суроо ушул, балким сиздердин генетикада кайсы бир затка аллергияңыздар бар, может аллергический реакция барды. Ооба, бар экен деп ошо өзүм Ошолорду да так сону ойлонуп атам. изилдеп, бүт изилдеш керек чын эле. Себеби дегенде бул кайсы бир затка аллергиянын болуусу да ушундай нерселерди чакырып коюшу мүмкүн да. Тем более кызыңыздын жанагынтип өзүнөн өзү эле жакшынакай уктап туруп турбай калганында бул да кадимкидей терең изилдөөнү талап кылат да. А берки 2 кызыңызда кандай болду? 2 ортончу Жок, кыздар. алар жакшы. Алар жакшы. Аларда эч кандай көйгөй жок, Анан сиздер өзүңүздөр жер үйдө турасыздарбы, же этажда турасыздарбы? Немете, жер үйдө? Жер үйдө баягындай плесень, көктөп кетүү, подвалда андай кездешпейби үйдө? Андай Анын алды буга чейин болгондо, могу кызым кичинекей кезинде болгондо, анан кийин которгонбуз да үйдөчү. Кайсы жакта жүргөндө болгон ошондой? Анда деле шаарда эле турчук, этажкада бир комната болчу да, ошондо. Көктөп кеттирби анан? Жок, көктөгөн эмес, бир комнатка кир жайгам да менчи. Ошондон көрдүм да мен. Эми Кир жайганда алгон кандай? аны деп ойлоп атам. Бул балам жер үйдө 3-4 комнат жакшы эле болчу да. 15 күн болгондон кийин эле бул деле туруп резко эле одышка болуп барып 4 күн жаттык реанимацияда. Азыр бул балаңыз 7 айлык болуп калыптыр уже? 7 ай болуп калды. Бирок Башыңыздан көпкө жүрдү да, жөтөлдүчү. Көпкө жүрдү. Частныйга көргөзүп жүрө бердик. Анан коклюш деп коклюшка анализ тапшырдык. Аны таза чыкты, канын текшерттик, каны таза, мачасын текшерт деди, аны текшертти, ушул жүрдүк, жакшы эле карапчы. Бирок эч ким эч нерсе деген жок. Этегинде келип ошо диета карма, массаж жаза деп эле чыгарып койду да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, Назгүл айым, сизде негизи бүткүл үй бүлөнү жакшылап изилдөө кылып, терең изилдеп, так диагноз коюп аракет кылыш керек экен. Себеби дегенде азыртан аракет кылбасак, балдардын өмүрүнө ар кандай абалдар болуп калышы мүмкүн. Эң башкысы бул абалдардын баардыгын чечсе болот, буюрса көзөмөл кылса болот. Сиз дагы ушунча күрөш жүргүзүп, ушунча балдарыңыз реанимацияда жатса дагы жакшы кам көрүп, аларга колуңуздан келген баардык аракетти көрүп, баардык жерлерге алып барып, чынында мындай сиздей жоопкерчиликтүү энелер бизде Кыргызстанда аз кездешет негизичи. Бизде көпчүлүгү эчтеке кылбай эле жүрө берет негизичи, кыйналып атса деле. Бирок сиз атайын ушинтип аракет кылып, мынакей бүгүн да ушул өзүм врачмын деген проектке катышып, сабаттуулугумду жакшыртайын, өнүгөйүн, өсөйүн, ушул 4 баламды дени сак кылып чоңойтойн деп атайын катталып отурганыңыз дагы бул дагы негизи чоң эрдик да, чынын айткандачы.
Ошого Кудайым буйрса мүмкүнчүлүк болуп калса көзөмөлдөн сизди күтөм. Анда көзөмөлгө Курс бүткөндөн кийин катсайын, тиги номерге жазсам эле өтүп берет да, ушул номер эле көзөмөлдү каттап макул, мейлиңиз аркылуу көзөмөлдү баштай берсек болот. Макул Назгүл айым, жакшы туруңуз, сизге ийгилик каалайбыз, рахмат. Макул. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, өзүм врачмын долбоорундагы башка катталуучуларга, жакындарыңыздарга айтып, алардын дагы медициналык сабаттуулугунун жакшы болушуна салым кошуңуздар. Кудайым буйруса өзүм врачмын долбооруна дагы жаңы сонун нерселер киргизилет, сонун проекттер, сонун сабактарым, сонун лекцияларым баардыгы киргизилет. Ошондуктан мен ойлойм, бул проект Кудайым буйруса биздин улутубуздун ден соолугун жакшырта турган проекттерден болот деген ишеничтемин. Сиздер менен болгон Мембекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аманыкта туруңуздар.